Суракан Кайназарова 20-кылымда Кыргызстан тарыхынын өчпөс инсандарынын бири. Эл жер үчүн жан аябай жасаган эмгектери күнү бүгүнкүдөй уламыш болуп, калк арасында айтылып келет. Кырдаал өзү батырларды жаратат демекчи. Согушка чейинки жана согуш мезгилиндеги катаал турмуш элди бир муштум кылып бириктирген. Суракан Кайназарова дал ушундай кыйын кезеңде өз элинин ичине сурулуп чыгып, эмгекчилдиктин символу болгон каарман. Суракан Кайназарова 1902 Согулук районунун Жыламыш айылында төрөлгөн. Эмгек жолун 1929 Согулук районунун Калинин колхозунда кызыл чачы болуп иштөөдөн баштаган. Көп өтпөй звено башчылыгына көтөрүлүп, 500-чүлөрдүн бүткүл союздук социалдык мендешинде кант кызылчасын жыйноо боюнча эң жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн. Ал эми 1949 Калинин атындагы колхоз башкармалыгынын төрайымы болуп шайланып, анын жетекчилигинде колхоздун экономикалык абалы бир кыйла чыңдаган. 1937-54 жылдары СССР Жогорку Советинин, бир нече жолку Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаты, ошондой эле Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагасынын орун басары болгон. Алыкул Осмоновдун Суракан Кайназарова апабызга арналган ыры. Кызылча эмне, аккан каны турмуштун, эң өжөрү, эң кыйыны жумуштун. Андай болсо Кайназардын келини 1000 центнерден түшүм алат деп уктум. 1000 деген сөз айтылбасын кур бекер. Буга теңсиз эч бир баатыр, эч бир эрдин эри барып тартып алмайын. Карыз бербейт кара мүртөз кара жер. Бул жакшы аял эң эти бар жолду экен. Кылдатчы бер таалими бар колду экен. Биздин күндүн ушул укмуш адамы кандай күлүп, кандай уктайт болду экен. Каарманы согуш малында колхоздо кыз келиндердин башын бириктирип, күчүрмөн эмгекчилердин бригадасын түзгөн. Ак эмгегинин натыйжасында 1948 жана 1957 жылдары 2 жолку социалисттик эмгектин баатыры, 3 жолку Ленин ордени, эмгек кызыл туу ордени жана башка көптөгөн сыйлыктар менен сыйланган. Кайназарова 1982 жылы 80 жаш курагында көз жумган. Адамдын экинчи өмүрү анын артында калган эмгеги эмеспи? Бүгүнкү күндө Кайназарованын ысымы Согулук районунун Чаткөл айылындагы мектепке, Бишкек шаарынын жана Согулук районунун бир канча көчөлөрүнө ыйгарылып, Белек айылындагы өзү жашаган үй музейине айландырылган. Эмгектин эталону болгон Суракан Кайназарованын атын артындагы өсүп келе жаткан жаш муун умутта калтырбай эстеп жүрүүсү абзел. Анын мекен үчүн деп жасаган ар бир иши биз үчүн өчпөс өрнөк болуп кала бермекчи. Ала bir tonun tarağan, anın alqatarı yüreği. Kara bir derdi kantargan, aksaptı bulut küreği. Atağı çıkan Surakan asırkın eldin çüreği.